Ошто Абхаз армян номерлүү автоунааларга массалык рейд жүрүп баштады. Анткени аталган автоунаалардын көчөлөрдө жүрүшүнө тыюу салуу тапшырылган. Анда Абхаз армян номерлүү унаалар бажы төлөмсүз Кыргызстанга кирген деген айып менен кармалууда. Ал учурда көпчүлүгү унанын документин көрсөтүп бере алышпай жатышты. Онусун мен билбейм экен. Эчтеп калчу. Бүт тишил документтериңиз барбы азыр? Бар. Рейд учурунда кармалган унаалар атайын айып короого токтотулбай Оштогу бажы терминалына киргизилип жатат. Бул сыяктуу анда 100 автоунаа кармалып турат. Алардын тиешелүү документтери жок экени аныкталган. Алар атайын бажы биримдигинин порталынан да текшерилип, андан чыкпаса мыйзамсыз деп эсептелинет. Азыр монда текшерип атышат. Винкод бизде единый портал бар. Бажы биримдигининчи. Ошо порталдан чыга турган болсо, биз аны кармабайбыз. Ал мыйзамдуу болуп эсептелип калат. А порталдан чыкпаса, анда уже биз убактылуу токтотуу жайына алып кирүүгө туура келет. Буга наразы болгон айдоочулар бийлик маселени чечип берсе дешет, анткени көпчүлүгү унаасы менен такси кылып жашоосун өткөргөндөр. Ошол такси кылып жүргөн жерден, тиричилик кылып жүргөн жерден кармап алып келген. Түшүнбөй эле. Эми аз буяка киргизип койгон 15 күндөн ашып кетти, жатат. Ичинде буюм тайымдар бар, даже ошону алган ошого дагы кире албайбыз. Чын эле мына машинаны сатып алганбыз 3 жыл миндим да. Эми онун берки хозяйынды каяктан табайын? Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөгө Армения, Абхазиядан мыйзамсыз таштылып келген автоунааларды пайдаланууга тыюу салганын билдирген. Учурда өлкөдө Абхаз армян номерлүү 15 миңдей автоунаа бар. Алардын 90%-нын документи жок жана оң рулдуу унаалар. Басымдуусу унаа тетик катары алынып келинип, кийин кураштырылган. Алар мыйзамсыз деп эсептелет. Ага катар жол кырсыктарынын көпчүлүгү оң рулдуу унаалардын катышуусу менен катталганын белгиледи. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчас менен алып киришкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90%-нын документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып атышат. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Эми өлкөгө мыйзамсыз таштылып келген унаалардын маселеси 3 этап менен мыйзамдаштырылат. Биринчи этапта документи барлар каралат. Экинчи этапта техникалык абалы жакшылары комиссия менен каралып чыгат. Ошондой эле УКМК төрагасы оң рулдуу машиналардын ээлерине митинг уюштуруу менен маселе чечилбесин билдирди. Бирок болбой турган машиналарды талкаланган, сынып, эртең ичинен адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машиналарды биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулук дагы уксун ошону. Андан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынган. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексинин 264-275 беренелерине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааларды башка бирөөгө берүү жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Машинени ЭЭПтин аймагына киргизип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти 1 жылдык мөөнөткө чейин алса болот. Автоунаа Кыргызстанда катталбайт. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.